кунт коюп угуп турсаңыздар, мен сунуш кылып күн тартибине киргизем сиздердин добушуңуздар менен. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жамгырчиев Эмиль Эриковичти Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 378 беренесинин 1 бөлүгү жана 378 беренесинин 1 бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токторалиевичтен сунуш келип түштү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 138 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык ушул регламентте жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамда каралган учурларда башкы прокурордун соттун сунушу келип түшкөндө Жогорку Кеңеш атайын депутаттык комиссияны түзүү жөнүндө маселени 48 сааттын ичинде кезексиз тартипте карайт. Андыктан, урматтуу депутаттар, ушул маселени комиссия түзүү боюнча күн тартибине киргизем, добуш бериңиздер. Елу алты макул каршы 2 бары 58 катталды 83 сунуш өттү күн тартибине. Урматтуу депутаттар, комиссиянын түзүү боюнча, комиссиянын курамын аныктоо боюнча бардык фракция жетекчилери бирден депутаттык комиссияга сунуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар, азыр биз комиссияны түзүп, регламенттин талабына ылайык ишти баштай берсин, комиссия карай берсин. Андан кийин бардыгы мыйзам чегинде өзүнүн процедурасы менен өтөт. 6 микрофон. Бекенчил топтон депутат Төлөнов Данияр. Рахмат, депутат Төлөнов Бекенчилден. 2 микрофон. Тактоо өретиринде урматтуу төрага, саламатсыңарбы урматтуу депутаттар, Атажурт Кыргызстан Сыдыков. Азыр күн тартибине кирди, туурабы? Комиссияны азыр эле түзө беребиз. Ооба, азыр эле түзүп кое беребиз. Бул регламенттин талабы. Талабына бар. Кечиктирилгис Туура эле келет. кезексиз каралыш керек. Анда Атажурт Кыргызстан фракциясынан Сулайманов Илдар Нурланович. Жок, күн тартибине кирдик, комиссия түзүү боюнча маселе комиссия түзүлөт, комиссия. 1 микрофон. ИЖН фракциясынан депутат Шабазов. Шабазов депутат. 3 микрофон. Урматтуу төрага, элдик топ Самаков Кубанычбек. Рахмат. 5 микрофон. Бүтүн Кыргызстан Эрбаев депутат. 2 микрофон. Ынтымак фракциясынан Тентишев Бакыт. Имануру Альянс. 2 фракция калды. Альянс. Бешинчи микрофон. Альянс фракциясынан Исраилев Азамат Алмазбекович. 4 микрофон. Урматтуу депутаттар, өзүбүздүн айырды өзүбүз төкпөйлү. Бирден динозавр келип тиштеп алып кеткенде алып кете берсе, депутаттардын кайсыл аброю калат. Ошон үчүн комиссияга азыр адам беребиз, бирок бүтүм дышына чыгарып бергиле, биз колдобогудай бололу. Мына көрдүңүздөр, бир вице-премьер канча келип бетибизге түкүрүп кетти, канча сурандыңыз, өзүңүз 3 жолу айттыңыз, бердиби, берген жок өкмөт. Ошон үчүн өзүбүздү өз сыйлайлы. Кезек кийинкиси сага келет, ушуну эскертип коеюн. Бизден Айжигитов. Рахмат. Бул жерде талкуу кылыштын кереги жок, жөн эле комиссия. Сиз мындай пикириңизди ошол талкууда сүйлөңүз, талкууда айтсаңыз болот. Аталган комиссиянын курамын бекитүү боюнча
Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 63, каршы 1, баары 64, катталды 83. Урматтуу депутаттар, комиссия курамына кирген депутаттар Сулайманов, Төлөнов, Самаков, Шабазов, Тентишев, Исраилов, Эрбаев, Айжигитов, сиздер өзүңүздөрдүн төрагаңыздарды шайлап ишти алып бара берсеңиздер болот мыйзам чегинде.